Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Сак саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Мен бүгүн Атайын Кадамжай шаарында жүрөм. Бул шаарга келип, мен өзүмдүн бир жакшынакай эжем бар эле. Кыргызстанга кызмат көрсөткөн эң күчтүү агроном, көптөгөн дүйнөлүк форумдардын катышуучусу, активист аял эжем көрүп калдым. Бир аз баарлашайлы. Кандайсыз эже, жакшысызбы? Жакшы, рахмат жок. Салиева Райхан эже, сиздердин алдыңыздарда. Райхан эже, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, абдан сонун жакшы, рахмат. Бүгүн сизди көрүп калып аябай кубандым. Сиз менен мурда да бир жолу баарлашканбыз. Мында да сиз менен бир баарлашайын дедим. Бул баарлашуунун негизги максаты Райхан эже бүгүнкү Кыргызстандагы абал боюнча сүйлөшөйүн дедим. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз, себеби сиз дагы көптөгөн мамлекеттерге чыккансыз, көптөгөн форумдарга катышкансыз. Бүгүнкү Кыргызстандагы коомдук абал тууралуу сиздин оюңузду билейин дедим. Бүгүнкү абдан мага керектүү болуп турган, жүрөгүмдү өйүп көптөн бери кыйналып жүргөн сурооду бердиңер да. Бүгүнкү Кыргызстандагы абал баягы саясий жактаганда абдан бир эки кайчылашкан, эки топко бөлүнүп алган, өкмөттүк эмес уюмдар ушундай бир мындай чакчалакай чыккан, интернетти эле ачсаң бир болгон кеп кеңештерди айтышып, туура эмес маалыматтарды таркатып жаткандарды тынымсыз көрүп абдан зээним кейт да. Биздин Кыргызстанда негизинен жашоо турмушу абдан жакшы. Башка мамлекеттерге, кошуну мамлекеттерге салыштырмалуу абдан биз бай мамлекетпиз. Элдин жашоосу жакшы. Элдин жашоосу жакшы. Ар бир үйгө кирсең жок дегенде 3-4 машинеси бар. Жок дегенде 10-20 мал жандыктары бар. Үйлөрү жөн эле биринчи этажда жашап аткан үйлөр, кишилер аз эле калды да. Баардыгы ушу бүт инновационный технология менен 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү салып, абдан жашообуз жакшы. Буга эч кандай нараазычылык жок. Кудай берген экен. Биздин кыргыз эли акыл эстүү калк экенбиз. Биздин мен өнүксөм мамлекет өнүгөт деп ар бирибиз өзүбүз өнүгүп, мамлекеттин өнүгүшүгө абдан чоң салымдарды кошуп, айыл калкы абдан жакшы ушак тешек сөздөрдөн, ондой бирөөдү жамандоодон биз абдан алыстабыз. Андай немеге барбайбыз. Биздин күнүмдү өтүп аткан турмушубузду ар бир минут секундунда туура пайдаланып, жакшы жашоого умтулуп аткан айрыкча Кадамжай районунун калкы, Баткен областынын калкы абдан биз эстүү калктары катарына киребиз да. Мен азыр ушул жерде өтүп кеткен урпактарыбыздын, Абдыкадыр Орозбековдун, Полот Хандын, Масалиевдин ушундай ыйык жерде туруп силер менен кыргыз элиге кайрылуу жасап жатамын да. Биз кыргыз эли, мен жогоруда айтып өтүп кеттим, абдан жакшы, мындай түшүнгөн, жакшы калкпыз. Бирок бир жерде бир кемчилдиктерибиз бар да. Массовый маалыматтарды эле ачса, биздин Кыргызстан, мен билбеймин, жакында ушул 30 жылдын ичинде абдан бир чоң бир жоготууларга учурап жатабыз да. Мамлекетибиз таптакыр өнүкпөдү. Коррупция деген толуп, желкесинен батып калды. Таптакыр сууруп чыгыштын бир мүмкүнчүлүгү менен кыргыз элинин жашоосу бүт аркага кетти. Бир да алдыга сылжыган нерсе болгон жок. Ушунчалык кыйналдык. Бүгүн күн кандай болот? Эртеги күн кандай болот? Балдарыбыз кандай жашайт экен деген толук гумандуу ойго биз түшүп калдык да. Абдан оор немелерди, турмуштарды башыбыздан өткөрдүк. 30 жыл ичинде, 30 жылдын ичинде абдан бир туура эмес мамлекетти башкарган кишилер келишти. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, жалаң гана өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, тууган уруктардын кызыкчылыгы үчүн элди бир дагы ойлобогон жетекчилери келип, 30 жыл бою бизди абдан оор турмушка, оор немелерге каптап койду да, көрүнүштөргө каптап койду. Мана Кудай бар экен. Кудайдын ушу биздин кыргыз эли, биздин мамлекетке бир жакшы президент келишиге, бир биздин үнүбүз Кудайга жетти. Мына ел былтыр 20-жылы 6 октябрь күнү эң туура жол менен бизди кыргыз элиге
абадай, суудай керек болуп турган президент Садыр Жапар киши Садыр Жапаровду президент кылып шайлап алдык. Бул деген нерсе абдан Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө Кыргызстанда абдан секирик жасап кетти да. Абдан бир укмуш иштер, укмуш бир баш иштеген, абдан бир гений кишини, залкар кишини биз сайлап алган экенбиз да. Мен Садыр Жапаровдун жасап аткан 1 жылдык отчетуну массовый маалыматтардан, телевиденияден көрдүм. Абдан сонун иштерди жасады да. 30 жылга чейин пенсияны мана биздин премьер-министрибиз Боронов иштеп турган убакытта айткан. 2020-жылы. 2020-жылы айтканда так кыргыз эли бүт бар. Биз чет өлкөдөн карызга акча албасак, пособие деген, пенсия деген нерсе токтойт деп айткан да. Абдан биз ушунчалык оор акыбалга түшүп калганбыз. Мана карыларга сөзсүз түрдө пособие керек, мүмкүнчүлүгү чектелгендер пенсия керек, мүмкүнчүлүгү чектендерге пособие керек. Ушуларды толук массовый маалыматтан түз эфирден чыгып туруп, биз ушунчалык немеге кептелип калдык, кризиске кептелип калдык, биз төлөй албайбыз деген ачык маалыматты берген да. Мына Кудайга шүгүр. Садыр Жапаров келип отурган күндөн баштап абдан эрктүүлүк менен, патриоттуулук менен, ушунчалык кайрат менен абдан күчтүү иштеди. Мана эң биринчи айта турган, элге керектүү болуп турган бул нерсе 30 жыл бою кумторду талан-тараж кылып туруп, Сентара Голд чет өлкө менен бүтүндөй талан-тараж кылып жеп отурган, ушу коррупцияга матырылып калган кумторду Кыргызстанга толугу менен өткөрүп берди. Бул абдан күчтүү иш, эрктүүлүк да бул. Садыр Жапаровдон башка эч кимдин колунан келбейт. Муну ойлоп, акылы жетпейт эле да. Бул тез күндөрдүн аралыгында жолуну тапты, вариантын тапты. Издеп кыргыз немеске өткөзүп берди. Азыр толугу менен кумтор түшкөн акча бюджетке өттү. Кыргызстан бюджети өттү. Кыргызстандын бюджетиге өттү. Бул деген нерсе абдан бул укмуш, жомокто иш болду да, муну өткөрүп берди. Мана бардык тармактарда, билим берүү тармагында, айыл чарба тармагында, медицина тармагында, өнөр жай тармагында, башка тармактарда эч качан реформа болгон эмес да. Реформа болгон такыр бир пайдалуу жагы менен, бир элге пайдалуу жагы менен реформа болгон эмес да. Бардык тармактарды, ошол мен жогоруда айтып отуруп кеткен тармактарды бул киши өзү башында туруп реформалап атат. Өзүнүн башында туруп реформа атат. Мына бизге абдан оор, кыргыз элге абдан оор болгон бир бүт дүйнө эли үчүн оор болгон коронавирус кирип келди. Бул коронавирусты ошо Бороновдор премьер-министр болуп, Сооронбек Шариповичтер президент болуп турганда, ошо коронавируске бүт чет өлкөдөн акчаны алып туруп, мунун дагы алган акчаны элге бербестен өздөрү бөлүшүп жеп койгону бул факт. Муну элдин бүт баары билет да. Мана бул медицина, бул киши президент болуп келер күндөн баштап ошо коронавируске дагы абдан өзүнүн чоң үлүшүн кошту. Чет өлкөдөн бир тиын акча албастан туруп, беке башка мамлекеттерде COVID-19 биз эмдеп алып атабыз. Эмдөө бир гана Кыргызстанда бекер. Башка мамлекеттерде баары акчага алынып турат. Бул дагы абдан бул кишинин эрктүүлүгү, туура жолду тандагандыгы болду. Мана жакшы, быйылкы жылда өлүм житимдер жок, абдан жакшы, кишилердин баардыгы эмдөө менен өтүп атат. Бул дагы абдан чоң ийгилик болду. Чет өлкөдөн акча албастан туруп, коронавируске канчалаган больницаларды ачып атат. Канчалаган медицинага керектүү жабдууларды алып атат. Бул деген нерсе, муну биз такыр, мен окумуштуу катары, илимпоз катары, бүткүл дүйнөгө форумдарды катышчы катары, легендарлуу агроном катары, саясатка катышып жүргөн киши катары айтат элем, bunday нерсе таптакыр болгон эмес. Биз оюбузда дагы ойлогонго же туктап түшүмдө көрбөт дегендей жумуштар башталды. Мана азыр Райхан эже, менде дагы бир суроо да.
Туура сиз туура айтып жатасыз. Президент өтө жакшы иштерди кылып жатат, өтө чечкиндүүлүк менен кылып жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми ошол эле экинчи тарабын алып көрөлү да, Байкан эже. Соц тармакка кирсеңиз, президентке каршы сөйлөп жаткан адамдарды дагы мен байкап жатам да. Азыр Facebook'ta, соц тармактарда ошо президентке жалаа жапкан кичинекей балдар дагы ушинтип бир жалаа жаап сөз ачып эме кылып калышат да. Буга кандай сиздин оюңуз? Менин оюм таптакыр ушу туура айтып атасыңар, азыр билимдүү, билимсизби, бул Кыргызстанга баары бир болуп калды да. Төлкө жамандай турган вариантка жолго биз түшүп калдык да. Төлкө түшүнөбү, түшүнбөйбү, алып эле жамандап отурушуп атат да. Азыр мен интернетти ачканга такыр жүрөгүм неме бербейт да, доо бербейт да. Интернетти ачсаң жамандап аткан президент жаман, жаман деген сөздөрдү мына МПОдо мен эң аял катары, эне катары, окумуштуу катары ушу Клара Сооронкулова, ошо МПО мен Роза Отунбаева, дагы бир неме бар эди, эсиме чыгып турат, аял бар эди. Абдан туура эмес иштерди, ушу маалыматтарды берип атат да. Чет өлкөдөн булар түздөн түз каржыланат да. Бизде МПОлор бар. МПОлордун ичинде ошолду каржылап Кыргызстанды чагыштырып, Кыргызстанды бири-бири менен уруштуруп, кан төккөнгө булар чет өлкөлөрдө мен МПОлор менен иштешем да. Акча төлөп турган уюмдардын башында ушулар турушаттар да. Ошолор акчаларды алып туруп, уяты жок, бети жоктор, Кыргызстандын элиде жашап туруп, Кыргызстандын абасында дем алып, Кыргызстандын суун ичип, Кыргызстанда кинди каны төккөн башы жоктор, ошо МПОну чет өлкөдөн акча, батыштан акчаларды алып туруп, Кыргызстанды бири-бириге абдан чагыштырып неме кылып атат да. Эми сизге суроодо, сиз жана мен да МПОлор менен иштешем деп турбайсызбы азыр, Байкан эже? Кандай бул МПОлордун түрү барбы? МПОшниктер жана уюмдардын түрү көппү азыр? МПОшулардын абдан түрү көп. Мана мен Кыргызстанда Агро-Усайт соода борбору менен иштешем да. Абдан күчтүү долбоор да бу. Жалаң гана Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнү булар камсыздап, каржылап турат да. Мана мен жакында бул өзүнчө уюм, а? Булар өзүнчө абдан сонун уюм. Азыркы сиз айткан жанагы Сооронкулова булардын уюму кандай? Бузгунчулар. Булар бузгунчулар. Только элди бузат дагы. Ошондой немелер бар да, акча которуп берип тураттар. Мана бизге да Агро-Усайт долбоорго дагы акча которуп беришеттер да. А булар кандай акча которуп берет? Айыл чарба техникалар алыш үчүн, логистикалык борборлор куруш үчүн, холодильниктер куруш үчүн, техникаларды сатып алыш үчүн абдан мына чет өлкөлөрдөн барып туруп, чет өлкөнүн оттарын Кыргызстанга абдан сонун айтып отурсаң, баа жеткиз уюмдар да булар. Булар жакшы уюмдар дагы көп. Ошондой кылып ошол уюмдардан пайдаланып кыргыз элинин канын шоргон акмактарды мен түз эле айтам да. Акмактар кыргыздын канын шоруп атат. Биз 30 жыл бою канчалык абдан оор күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Кудай элдик президент, эл өзүнүн аклымандуулугу менен ушул президентти Садыр Жапаровичти сайлап алды. Эмне үчүн бул кишинин биз ишини көрбөгөнгө, көзүбүздү жумуп, арканы карап кеткенге Кудайдын алдыда дагы биз бир жоопкерчилик, бир Кудайдын да каргышына калабыз да. Мен айтар элем, Садыр Жапарович мына тездик менен 134 мамлекет таналды. Бул кишинин жасаткан иштерини 134 мамлекеттин ичинен Өзбекстан, Казакстан ушунчалык бул кишинин эмгегини жогору баалап, мындай немеле чанда төрөлөт да. Лелиндей уулду кандай аял төрөдү экен дегендей, Садыр Жапаровичтай уулду кандай аял төрөдү деп мен түз айта аламын да. Мына башка мамлекеттер баары сыймыктанып аткан болсо, кантип биз ушул массовый маалыматтарга кирип, МПОчулардын сөзүгө кирип, алданып шунчалык укмуш иштеп аткан президентти жамандап атканга мен таң каламын. Мындайларга биз таптакыр ишенбегиле. Садыр Жапаровдун жасап аткан иштерин баарын көрүп турасыңар. Абдан укмуш. Мана бүгүн кече
men gördüm massıvi malumatlardan. Mana çegara meselesi boyunca 30 yıl boyunca 4-5 gana kuraldı or teknikalar bolganda azır bu kişi hesapsız alып келип атат. Büyüjettин акчасы алып келип атат. Hiç kандай karz albastan, grant albastan. Yok. Çet өлкөдөн bir tiyin акча албастан мамлекеттик бюджеттин өзүдөн аптан чоң техникаларды коюп атат. Bu чегара маселеси сөзсүз түрдө чечилет. Bu чечиле турган нерсе. Менин дагы коомдук ишмер катары акылым жетип турат. Bu mesele жақын күндөрдө чечилет. Bir gana bir жерде баягы мен акылдуумун деген, мен эстүүмүн, силер сабатсыздар деген kişinin aydan Törköçögө men tığımsız barıp turamın. Törköçögö men күздө barıp kelgemin. Noyabr ayda barıp kelgemin. Törköçödө hiç kanday bu çegaraga, jolgo teşelүү же жок да, чын-чындыгын айтканда. Такталбаган жер, тымды айтканда. Шундай эле bir жер чукурлук, анан жогоруда ошо чукурлукта тажиктер отурупташкан. Endi tınca ile yaşap atkan жерде barıp, bilimdүүлөр barıp durup, akıldılar barıp durup, kaysının menen, maksat menen bargan, hiç kanday bul Kırgız menen Tajiktин ortasında bir çıngalığının bola turgan jer emes da, azыр ушул күнгө да чейин да. Урматтуу мекендештер, men azыр ушул жерде аптан зейним кейип, шунчалык зейним керип отур, муну кандай ичкенди мен менен чыгарыштын жолуну tapay dele turamda, uşul jerde men Polotxan, Abdыкадыр Орозбек, Аксымат Масалиевич en ıyık kişilerin aldıda turup men sizlerge kayrılуу жасап oturamda, uşul kişiler uşunday memlekette, uşunday Kırgızstanda tüzörmün dep aptan özlerini başını saygan kişiler de egerde uşul prezidentin azır kalbırtkan sayasatını tuura koldanbay turgan bolsok, bulardın nemesi arbağı vurup ketet. Oşonduktan tüz süylöp, tüz koyup Kırgızstan'dan önümüşüge abdan çoğun salım verişimiz gerek. Biz Her bir jaran salım koşkongo hukuktu, salım koş gerek. Biz, men özüm ene katarı aytıp ketemin, jakınғы uzağa emes 3 yıldan içinde Kırgızstan büt dünyonu dirkiretken memleketke aylanabız. Akıl menen Kuday tanıp tur degen, biz tanıp turabız. Demek prezidentin kadamı ошол Kırgızstan'ı өнүктүрүүгө карай багытталды. Demek жакында мен да былтыркы жылы Массапон каражаттарына жыл жыйынтыгы бергенде да президент өзү айткан. Мен жакынкы 3 жыл 5 жылдар алдында Кыргызстанды болуп көрбөгөн деп өзгөртөм дейт. 1 жылдын ичинде дагы аябай жакшы иштер болду. Райханжа, сизге чоң рахмат. Өтө жакшы кеп кеңешиңизди бердиңиз. Сиз менен жолугуп калып, мен дагы бүгүн аябай өзүмө керектүү маалыматтарды сизден алдым. Эми акырында не дейт элеңиз? Акырында элге кайрылып коё аласызбы? Жалпы элге кандай кайрылат элеңиз? Урматтуу Кыргыз эли, мен силерге бакубат жашоо, узак өмүр, ден соолук каалаймын. Булардын астыда бардыгында президенттин саясаты бар. Президентти биз бардыгыбыз колдойлук. Мындай чагымчылык күчтөргө алданбайлык. Biz önünün joluga şunday açıldı da, şır açıldı. Joldu bekitip albaylık. Egerde dağı miting kötörülüp dağı birdek olu turamızda Kırgızstan boldu. Başka jogulup ketedi. Arjaka tırkırap çaçılıp ketedi. Rahmat sizge. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен атайын ушул бир иш чара менен бул жакка келип калдым да, бирок Райхан эжени көрүп калып мен аябай жакшынакай мына силерге интервью алып бердим. Райхан эженин азыркы Кыргызстанда болуп жаткан абал боюнча оюн уктук. Мен да албетте колдойм. Райхан эже жакшынакай сөздөрдү айтты. Дал ушул Кадамжай шаарындагы мыкты чыган инсандардын эстелиги жанында туруп, Абдыкадыр Орозбек музейинин жанында туруп, биз Райхан эже менен баарлаштык. Көрүшкөнчө биздин каналды ар дайым көрүп туруңуздар.